Урматтуу Акылбек Үсенбекович, акыркы жылдары республиканын бюджети бир кайла көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу буну биз эле эмес, бул элибиз көрүп билип турат. Айлык акы, пенсия, жөлөк пулдардын көлөмү көбөйүп, республикабыздын дээрлик бардык аймактарында социалдык объекттердин бул курулушу күчөдү да. Эми шаарларыбызда бул эмес, даже шаарларыбызда жаңы жолдор салынып көрүнүп атат. Бардык мына массалык түрдө жолубуз оңдолуп атат. Аны көрүп турабыз. Бул үчүн эми андан сырткары мына айыл чарба үчүн өзгөчө кырдаалар үчүн дагы тийиштүү техникалар келип атат. Аны көрүп атабыз. Бул үчүн эми президентибиз Садыр Нуркожоевичке, анын командасына, анын ичинде сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз эми эл өкүлү болуп шайланып келгенден кийин ушу элдин көйгөйүн сиздерге жеткизет экенбиз. Мына 2024-жылы бюджетти кабыл аткан мезгилде ушул жерде мен сизге дагы ушул Ала Бука Чаткал районунун ушул курулушка муктаж объектилердин тизмесин бергем сизге. Ошол объекттердин көпчүлүгү бүгүнкү күндө ушул ишке киришип, жакында ачылып, мына элге кызмат кыла баштады. Мен ойлойм, бүгүн дагы ушул 2025-жылкы бюджетти мына бекитүү алдында турабыз. Мен сизге дагы кат жолдодум. Ошол Ала Бука Чаткал районунун ушул быйыл курулушка муктаж объектилерин жөнөттүм. Мен ойлойм, ушул быйыл дагы ушул тизмедеги объекттерди, мисалы больница, бала бакчаларды, поликлиниканы, анын арасында ушул белгилеп кетсем, ушул Ала Бука районундагы ушул Достук айылында Жомарт Баканбаев атындагы мектептин да курулушу менен ошол биздин төрагабыз Жалал Абад областына болгон иш сапарында өз көзү менен таанышып чыккан. Андан сырткары дагы ошол Чаткал районунда Ташкеев орто мектеби Канышкайда жайгашкан, Сумсар мектебин көрүп өз көзү менен ушул жаңы мектеп салууга муктаж экендигин өзү караган да, көргөн. Анан эми мен ойлойм, ушул тизмедеги мектептерди, поликлиникаларды, бала бакчаларды ушул быйыл 2025-жылы башталат деген мен чоң үмүт бар менде. Анан эми бул маселелер боюнча менде суроо деле жок, Акылбек Үсенбекович. Биз эми комитетте бардыгын караганбыз, суроолорду бергенбиз. Эми бул жерде, конечно, бүгүн бюджетти колдойм мен. Коллегаларымды да чакырып кетем ушул бюджетти колдоп берүүгө. Ошон үчүн ишиңиздерде ийгиликтерди каалайм барыңыздарга. Рахмат.